Токтогул Сагынбай уулу жеке ишкерлик менен алектенет. Ал заводдо темир өндүрүү жагын колго алып, ири салык төлөөчүлөрдүн катарында. Деген менен ал Кыргызстанда ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү көңүл жылытарлык эместигин белгилейт. Анткени текшерүүлөрдүн көптүгү ишкердин ишин артка тартып, тоскоолдук жаратат. Ал ишкерлерге ар тараптуу жагымдуу шарттар түзүлсө дейт. Бул өлкөнүн эң биринчи бир булагы болуп, бул ошо ишкерлер эсептелет. Себеби биз налог төлөйбүз, сот фонд төлөйбүз, жумуш орундар түзөбүз. Мындайча айтканда биз мамлекеттин каржы булагыбыз да. Бирок бизге ар кандай тоскоолдуктар болуп, например, көп мен чынын айтсам былтыртан бери билем, бир 10дон ашык фирма жабылып кетти да. Себеби алардан биринчиден текшерүүлүнүн көптүгү, экинчиден бул бизге ыңгайсыз мыйзамдар. Мындайча айтканда, багандай орусча айтканда расширение болбой атат да. Например, бир бизнес кыласың, ошо менен кичине кыласың да, мамлекетке эле төлөп бересиң дагы, ошо менен эле жабылып кетет да булчу. Бул мындай дальше мындай өсүп өнүгүү жок да, ошол фирмадачы. Деген менен ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам сунушталууда. Анда аткаруу бийлиги 16 мамлекеттик органга ишкердик субъектлерге текшерүү жүргүзүү укугун берүүнү сунуштаган. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Анда ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ыйгарым укугунун алкагында текшерет. Анткени мурун эски редакцияны карасаңыз, анда узко жазылганда, анан чисто жанагы проверочный листтер менен текшерип, мындай суроолорду бул текшерүү эмес деп текшерүүчү органдар ашка чыгып кетип атканда, ошондуктан биз ал дагы текшерүүгө кирет деп аныктама берип атабыз да. То есть любой запрос, любое вмешательство это как бы относится к проверке деп. Ошондой түшүнүк бул. Бул арада аталган мыйзам долбоору нааразычылыкты пайда кылды. Депутаттар ишкерлерди текшерүүнүн түрлөрү өтө көп экенин айтып, кыскартууну сунуштады. Буга чейин президент ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу. Ага ылайык укук коргоо органдары жана 16 мамлекеттик текшерүүчү органдын да текшерүүсүнө бөгөт коюлган эле. Жыйында депутат Айбек Осмонов ишкерликти текшерүүгө 5 жылдык мораторий киргизүүнү сунуштады. Президенттин мониторинг деп жарлыгы чыгаткандан кийин, коюлуп жаткандан кийин эч кандай текшерилбеш керек. Алыс кетпейли, мисалы Өзбекстанга карап көрбөйлү. Мирзаев эмне деп айтты? Бир текшерүүчүнү көрбөйүн деди. Азыр экономикасын карабайлыбы? Жеке ишкерлердин бүт Казакстандан, Кыргызстандан чоң жеке ишкерлер ошол жака барып иштешти. Эмне үчүн? Текшерүү жок. Бир да текшерүү келбейт. Налогун төлөйт, иштей берет. Бизде деле ошол налогун төлөп иштеп атпайбы? Азыр мурункудай болбой калган. Налогду өзү карап турат. Эгерде налогун төлөбөсө, автомат түрдө банкта өзүнүн шотун жабат. Акчасы түшкөндө автомат түрдө налогго которуп берип коет. Турамы? Кайсыл жагын текшересиңер, арыз жазып. Андай болбойт. Мына текшерүү, пландуу текшерүү, пландан тышкары текшерүү, контролдук текшерүү, кайра текшерүү субъекттери абдан көп. Эмнеге ушунча көп киргиздиңиздер? Бул бир текшерүүнүн үстүнө кайра да текшерүү боло берет да. Макул жана президенттин жарлыгы боюнча текшересиздер, кийин кылган иштери боюнча. Бул биз кайра адамдардын кыйнап атпайбызбы? Текшерүүлөр абдан көбөйтүп атпайбызбы? Ушунун бардыгын жыйынтыктап 1-2 жыл текшерүү кылыш керек. Өкмөттүн 2018 жылдын 17 декабрындагы номер 586 токтому менен ишкердик субъектлерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул мораторийдин мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктаган. Экономика министрлиги ошондон кийин текшерүүлөр 9 эсе кыскарганын билдирет. Бирок коопсуздукту камсыз кылуу максатында экологияга байланыштуу маселелерди арыздын негизинде ишкерлик субъектлер текшерилип турат. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.